найза жарған нәрсеге шипа бар, дауа бар. Ал эми мына сөз жарған нәрсеге дауа жоқ дейді. Тил жарған. Бұл сөз жаман екен да. Жүрегің қалтыра, көңілің қалтыра сөйлеп қойсаңыз, келіп кешіріп қойшы, баяғыда қатты сөйлеп алып тұрмын десеңіз, өмір бойы есінен шықпай тұрған қылып сөйлеп қойсаңыз, қалпеле баяғында эми кечирдим деп қойышы мүмкін, бирок муну ол жерде сакталып тура бериши мүмкүн экен да. Эгерде ушунчалык көңүлүн калтырып койсоңуз. Муну кыргыздар эмне деп коет? Айнанайын көңүлүмдү көк талкандай калтырган ал деп коет. Көрсө көк талканга жарма жасап ичип көрүңүзчү. Жаш балдар түшүнбөшү мүмкүн, бир айыл өскөндөр билет. Көгөрүп кеткен талканга, көгөрүп кеткен күрүчкө аш басып жеп көрүңүз. Көгөрүп кеткен ундан нан жасап жеп көрүңүз. Кандай даам берет? Жей албайсың. Ошондой көңүлүң көк талкандай калыптыр деп коет. Бул деген сөз кайра жийбейт экен оңой менен. Ошентсе дагы кечиримдүү болгон аракет кылыш керек. Буга далил эми кээ бириңиздер айтышыңыздар мүмкүн, кандай эле деп, кечирсе болот да деп. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Вахши радияллаху анху эмне деди? Ислам динин кабыл алышың менен куттуктайм. Бирок менин көзүмө эч качан көрүнбө деген. Менин көзүмө эч качан көрүнбө. Анткени сени көргөндө Хамзаны өлтүргөн киши деп эсиме келет. Бая мени Хамза бир тууганымды өлтүргөн. Дагы ошону эстеп кетип, мен сага жаман көз караш менен карап албайын. Назарым өтүп калбасын дейт да сага. Жаман назарым өтүп калбасын. Көзүмө көрүнбө, мына капталдап жүрө бер деп коет. Көрүнгөн жерден шыкалап, пайгамбарыбыз сүйлөп аткан сөздөрүн бул жагынан шыкалайт, дубалдын түбүнөн, талдардын түбүнөн, элдердин арасынан бекинип келип алып, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын несин уккан, ваз, үгүт, насаат, шариат маселелерин не кылган? Уккан. Не кылып угуптур? Бекинип. Эмне себептен? Пайгамбарыбыздын тууганы Хамза радияллаху анхуну өлтүрүп койгондугу үчүн. Ошондуктан көңүл деген ушундай гүл бул, этиятташ керек. Ошон үчүн ислам дини көңүлдүн дини, ислам дини мамиленин дини. Ислам дини сырткынан койгон короздар бар го, чыкайтып турган мынантип коюп ушу менен дин тарай бербейт. Чыкайып коюп анан кийин кайра биянан келип туруп сайгылап көңүлүн калтыра сүйлөп, демеле чысырылдап мынантип.